Ниха. Siz özüdensiniz Ниха. Men ойлойм, бул биздин урматтуу президентибиздин негизги эмгектери деп. Dayar alып келебиz. Ооба, dayar alып келебиz. Под ключ. Журкандарды алып келебиз, ключту берем, келип жашай бересиз. Ниха. Ниха. Siz özüdensiniz Ниха. Ниха. Булар башкара тургандар, анан бул жактачы азыркы жумуш кылгандар. Ниха. Ниха. Өзүңүздөргө белгилүү ушул жасалып жаткан жумуштардын бардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтун негизги ушул эмгеги деп билем. Анткени урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич урматтуу Кытай эл республикасы Си Цзиньпин менен жолуккандан кийин ушундай Кытай республикасынан жеке ишкерлер, инвестициялар көбүрөөк келе баштады. Мен ойлойм, бул биздин урматтуу президентибиздин негизги эмгектери деп. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, өзүм дагы ушул тарыхый окуянын алып баруучусу катары курулуштун жүрүшүн ар дайым үзгүлтүксүз кабар алуу менен, курулуп бүткөн үйлөрдүн ачкычтарын өз колум менен конуш ээлерине тапшырууну чыдамсыздык менен күтүп жана ниет кылам. Урматтуу шаардын тургундары, урматтуу коноктор, анда эмесе жаңы конуштун келечеги экенин, ордолуу ош шаарыбызга өзгөчө көрк берген, жашоого шарттуу конуштардан болуусун баарыбыз көрүп баралы. Үйлөр бекем, жашоого берекелүү болсун. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Көрүп атасыздар, шаарыбызда бүгүн өтө масштабтуу иштер жүрүп атат. Мындай иштер акыркы 30 жылда мындай чоң иштер жүргөн эмес. Бул Ефмекенизди байыркы жибек жолундагы Күнгүн курулуш компаниясынын тарабынан ишке ашырып жатабыз. Энесай пайдалуу түбөлүккө иштерибиз ийгиликтүү болсун деп. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala mana uşul kurulup baştalып atkan Энесай жаңы конушубузду куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Мына Кыргызстаныбыз бүгүн кандай гана өсүүдө,
мына ушул өсүп жатканын көрүп баарыбыз кубанып Кудай Таалага дуа кылабыз. Кудай Таалам бизди ушу бейиштин бербетинде болгон Кыргызстаныбызга тынчтык берсин, амандык берсин, береке берсин, жакшылыктарды берсин. Кыргызстанда биз жашап жаткан элдери ынтымакта, биримдикте, жакшылыкта, токчулукта, молчулукта жашоону дагы Аллах Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Мына ушундай шаарыбызга эмгек кылып, кызмат кылып, мына ушундай бүт күчүн, эмгегин сарптап аткан Жеңишбек Шемаматович, сиздин дагы ишиңизге ийгилик берсин. Кудай Таалам өзү колдосун, Кудай Таалам өзү коргосун. Мына шаарыбыздын төрагасы Болотбек Талайбекович менен биргеликте кадам таштап, ынтымакта, бир пикирде жүргөнүңүздөр бизди көптөн жакшылыктан үмүттөндүрөт. Аллах Таалам ушундай ынтымакчылык менен кылып аткан иштерге ийгилик береке, жакшылык берсин. Мына ушул курулушубуз куттуу мубарак болсун. Барыңыздар оорубай узак өмүр сүрүңүздөр, ооматтуу ордо болсун үйүңүздөр, айтылган тилек дуа кабыл болсун, Аллахка жетип бүгүнүңүздөр. О Аллахым, сен улуусуң, дуалар сага угулсун, кабыл болуп тилектер, жашообуз жакшылыкка бурулсун. Мына Кытайдан келип турган досторубуз дагы пайгамбарыбыз алейхисалам айткан, илимди Кытайдан болупсо дагы алгыла дегендей, мына Кытай эли бүгүн дүйнөнү таң калтырып аткан учуру. Мына ушул биздин достугубузда бекем болуп, биз дагы ушу Кытай элиндей болуп өсүп өнүүнү Кудай Таалам бизге насип кылсын. Бирахматика я архамар рахимин. Хорошо. Iko şov karmayla. La ilahe illallah. Yaşasın Kırgızstan. Canı konuşmak olsun. Kızıl çıngong. Yukarı. Gelişimiz көңүлдүү болсун, ишке ашсын, жакшы ойлонго, жакшы максатка жетели. Thank you. Thank you. Өзүңүздөр көп болдуңуздар. Ушул Ош шаарында ушул мен мэр болуп келгенден баштап эле сунуш иштери башталды болчу. Ошондо биздин кээ бир жарандар, силер дагы ойлоп калдыңар эле, сунуш эле болот, кандай болот мындай элдин үйлөрү бузулуп, мындай элдер жабырып калат деген маселелер көп болчу эле да. Ошону мен элге айтчумун, жок, урматтуу туугандар, силер капа болбо, силерди капа кылбайбыз, силер эч качан көчөдө калбайсыңар деп сөзүм берген болчумун. Ошол сөздүн үстүнөн чыгып, мынакей урматтуу биздин өнөктөшүбүз Кытай Эл Республикасынан келген Kunlun деген компания менен келишимдерди түзүп, мынакей бүгүн мезгил кошулушасын салып өзүңүздөр көп болдуңуздар. Кудайым буйрса, эртеңден баштап ушул курулуш жумуштары башталат. Kunlun компаниясы бул ошол Кытай Эл Республикасында 1,5 миллион квадратка жакын көп этаждуу үйлөрдү курган. Ошондой эле булар эң бийик курган, эң мындай бийик курган үйлөрү 45 этаж. Ошол бизден Ош шаарынын мэриясынан делегация барып көрүп, булардын курган үйлөрүн барып көрүп, компаниясын көрүп барып таанышып келди. Азыр урматтуу журналисттер, бул жерде 54 гектар жер ажыратылган. 54 гектардын баарына курулбайт. Ошонун где-то bir 30 гектарына курулат, 520 калган 20 гектарын запас кармап турабыз. Ал в дальнейшем дагы өзү керек болот бизгечи. Дагы снос болуп,
керектүү үйлөрдү куруп барабыз. Бул жогоруда мен жана докладымда айтып кеттим. Бул Жумабаева, Абдыкадырова, Көкүмбей, Жопас, Навайы мынабы жанагы өзүңүз мынакей көп болдуңуздар. Шаардын ичинде бизде 8 дарыя аралап өткөн, ошонун корук зонада турган үйлөр да бар экен. Ошол үйлөрдүн баардыгын ошо бузуп алып, ошол бузулган үйлөрдүн ошол элдери келип ушул жака үй алышат. То есть шаарда биз канча үй под снос кетсе, мында бузулган үйлөрдүн баардыгына ушул жерден жаңы үйлөрдү беребиз. Быйыл Кудай кааласа ошол октябрдын 20-сында урматтуу биздин өнөктөшүбүз айтып атат, 300 үйдү куруп берип тапшырабыз депчи. Мен да ойлоп атам, азыр ошол мына айрыкча Жумабаева көчөдө, Навай көчөсүндө ошо көбүрөөк үйлөр бузулду. Ошол үйлөрдү эртерээк ушул жаңы үйлөргө алып келип көчүрүп, ошо кышка калбайчы, жаан чачылган калбай, тезирээк ушул үйлөргө көчүрүп келген аракет жасап атабыз. Учурда ошол сунуш болгон үйлөрдүн саны канчага жетти? Азыр 400дөн ашты, 400дөн. Мырза, дагы бир суроо да. Азыр бул жерге келгендердин көпчүлүгү жана договор түзөлекпиз, келишим түзөлекпиз деп чочулуп атышат да. Анан качан договор түзүлүп, качан келишим болот алар менен? Кудай кааласа азыр мы жумушту баштайлык. Бүгүн мынакей капсаны салдык, эртеңден жумушту баштайбыз, Эртеңден жумушту баштайбыз. Биз мынакей техникалар даяр, рабочийлер да келди. Үйдү куруп баштап эле договор түзүп баштайбыз. Анан сиз жанагы мурда бизге маалымат бергенде айттыңыз да, жанагы алмашуу жолу менен 20 гектар жөнүндө. Ошол жөнүндө да маалымат берип коңузчу. Анан кайсы жерден берди компания? Азыр бул мындай. Бизде мына Кулун компаниясы менен мындай договор түздүк. Булар 54 гектар жерге 520 үй куруп берет. Биз буларга ошол 520 үйдүн ордуна эмеден тетиги Осмонов көчөдөн 20 гектар жер бердик. Ошол жана каналдын моюндагыларды атпайсыз ба? Ал жерде бай кедейине карабай кетеби, бар тегиз кетеби? Бай Чарлашып кетеби? Жок, аякта бай жок экен. Ал жердечи. Вице-мэрлердин да аталарынын үйлөрү. Алар кетет. Тандалбайт. Ажыратылган жердин аятына карап эле бул жакка курулай турган үйлөрдүн баарын аянтып бердейби ошо? Мынакей, мындай үйлөр, мынакей. Монда коюлат, мына. Мындай ряд коюлат, мынакей, мына үйлөр. Татанка үйлөр. Канча квадрат элеме? 130 квадрат. 130 квадрат. Ошол спальня менен, кухнясы менен, туалети менен, санузелдери менен, кухнясы менен, бардык удобствосу менен. 20 гектар төөлүккө берилип атабы? Жок, 20 гектарга буларга беребиз, булар өздөрү үй куруп сата турган болот. Үй куруп, кайтып бизге сатат. Даяр алып келебиз. Даяр алып келебиз. Под ключ. Журкандарды алып келесиз, ключту берем, келип жашай бересиз. Бул жерде госактысы бар, кызыл китеби барларга гана да мыйзамсыз чыгып кеткендерге берилбейт. Жок, мыйзамсыз чыгып кеткендерге берилбейт. Госактылар бар. 很荣幸受到奥什市市长的介绍，通过我们昆仑公司在咱们奥什市市政府的帮助下，我们共同见证咱们给老百姓建造一个温暖而舒适的家园。 Бүгүн ушул мэриянын немесинде колдоосунун астында Кыргызстан менен шериктештикке келип, өнөктөшкө келип, ушул Энесай жаңы конушун ачып отурабыз. Мэрияга рахмат, андан кийин экинчиси элдерге, ушул жердеги жалпы элдерге рахмат, терең ыраазычылык. 我们将以严谨的态度，保质保量的按工期的完成，咱们交付到老百姓的手中。 Сапатын жакшы кылып, убактын кечиктирбей, күндө сиздерден мейли мэрия тарабынан болсун, мейли ушул сынос болуп ушул жака буюрса көчүп келе турган элдер жагынан болсун, күндө келип тешкерип турганыңыздарды ар убакыт каршы алабыз. Тосолабыз. 愿咱们奥什繁荣昌盛，人民身体健康。 Ош шаарынын өнүгө берсин каалайбыз, элине ден соолук, үй бүлөсүнө бакыт. Курулуш иштери кандай капитал барбайт, анан канча жумуш иштейт, техникалар бар жетиштирби? 我们这边说的设备还有这个人工将近有多少个员工，多少设备？ 本公司员工吗？我们中国工人过来肯定将近有500多号人。
Biz ушул Енесай жаңы конушуна бул жерге 500дөн ашык 600гө чукул кишилер келет. Техникалардын азыр ушул жерде сиздер көрүп тургандары да бар. Анан кийин дагы Кытайдан чыгып атат. Азыр ушул убакытта, ушул моментте Карасуу терминалда растамашка болуп аткандары да бар. 我们预计肯定要是通过这个项目带动产业发展，引进到各个的建筑产业园搞一个。 Biz ушул Енесай жаңы конуш эле эмес, Ош шаарына, Кыргыз жерине дагы да көптөгөн компанияларды, көптөгөн завод, фабрикаларды ачканга дайынбыз. Бул биринчи сиздердин курулушуңуздарбы? Ооба, бул Кыргызстанда бул буюрса биринчи башталат азыр. Ооба. Андан кийин дагы көптөгөн жылга узун убакытка иштейли деген даярдыктар менен келдик. 将有机会为奥石政府做个经济带动。 Ош шаарына, Ош элине келкел жумушчулуктан жоюуга ошого аракет кылып, жакшы бир кишилик салымыбызды кошобуз. Аты жөнүңүз?